Чолпон Ата шаарында мамлекеттик резиденцияда ак элбирсти коргоо боюнча ЖСЛЭП уюмунун 9 форуму өтүп жатат. Иш-чара министрлер кабинети тарабынан уюштурулган. Ага ак элбирс байырлаган дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн тагыраагы Оганстан, Пакистан, Кытай, Индия, Бутан, Непал, Орусия, Монголия жана кошуна өлкөлөрдөн даражалуу коноктор, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келишкен. Мындан тышкары Татарстандын раиси Рустам Миниханов дагы катышууда. Жалпысынан 2 күнгө созулган иш-чарага 140 делегат катышат. Отурумдун башында Президент Садыр Жапаровдун ак элбирсти коргоо боюнча кайрылуусу окулду. Делегаттар алдыда ак элбирстин экосистемасын коргоо, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө адаптация болуусу жана көбөйүшүнө мониторинг жүргүзүү боюнча тажрыйба алмашышат. Анын жыйынтыгы менен ак элбирсти коргоо боюнча 2030 жылга чейин бирдиктүү стратегиялык багыт талкууланат. Ал эми делегаттардын жолугушуусунун соңунда Чолпон Ата резолюциясын кабыл алуу күтүлүүдө. 2013 жылы Кыргызстан демилгеси менен ушул секретариат түзүлгөн. Ушул 12 мамлекет мүчө болуп кирип, биздин өнөктөштөр ушул долбоорду каржылап, бүгүн секретариат ишин алып барат. Бул секретариаттын максаты ушул биздин элбирсти тоолуу экосистеманын символу катары, ошол биздин жаратылыштын индикатору катары коргоого демилгеленген. Мына бүгүн 9-отурумду өткөзүп жатабыз. Бул секретариаттын жалпы эле бул отурумдун негизги максаты бул ушул элбирсти коргоодогу биздин биргелешкен иш-аракеттерди бүгүн келечектеги иш-аракеттер жана бул бүгүнкүгө чейин болуп жаткан жумуштардын отчетторун берүү болуп саналат.